Өткөн суткада коронавирустан Бишкекте 2 жана Ысык көлдө 1 киши каза таап, 66 киши ооруну жуктуруп алды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлады. Учурда ооруканаларда 358 бейтап дарыланууда. Анын ичинен 77 адам оор, 18 өтө оор абалда жатат. Амбулатордук дарыланууда 328 бейтап бар. Жаңы катталган учурлар Бишкек шаарында 27, Чүй облусунда 24, Ош облусунда 6, Нарын облусунда 2, Ысык көл облусунда 6, Баткен облусунда 1 учур катталган. Ушуну менен жуктургандардын жалпы саны 86.091ге жетти. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Татарстандын президенти Рустам Миннеханов менен жолугуп, эки тараптуу байланыштардын келечеги жөнүндө пикир алмашуу болду. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Жапаров Кыргызстан менен Татарстан элдеринин маданиятынын, тилинин окшоштугу, бир дин, жалпы каада салттар бириктирип турарын жана аларды колдоо зарылдыгын белгилеген. Ал Татарстандын Россиянын өнүккөн аймактарынын катарына киргендигин, андагы ийгиликтерге канааттануу менен көз салып тургандыгын айткан. Биз ар дайым тыгыз кызматташууга, эки өлкөнүн элдеринин кызыкчылыгындагы экономикалык, соода, маданий байланыштарды өнүктүрүүгө ынтызарбыз деген Жапаров. Россияга иш сапары менен барган президент Садыр Жапаров Москва шаарында Россияда жашаган кыргызстандыктар менен жолукту. Ал Россия президенти Владимир Путин менен жолугушуунун жыйынтыктары, анын ичинде Россияда эмгектенген кыргызстандыктардын маселеси дагы талкууланганы тууралуу маалымат берген. Жапаров сыртта иштеп жүргөн кыргызстандыктардын алдында сүйлөп жатып, эң биринчилерден болуп, миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жарлыкка кол коюлганын билдирген. Менин максатым элибиздин көйгөйлөрүн чечүү, Кыргызстандын бардык жарандарын жумуш орундары менен камсыздап, татыктуу жашоого алып келүү. Ошондой эле чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн мекендештердин мекенге кайтып келүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү деген президент. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Москвадагы иш сапар учурунда Орусиянын лидери Владимир Путинге жолукту. Алар эки тараптуу кызматташтыкты сүйлөшүп, Жапаров Орусияга коронавирус пандемиясы күчөп турган маалда көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Пандемияга байланыштуу оор абалда бизге көрсөткөн колдоолор үчүн өзгөчө ыраазыбыз. Орусияда чыккан вакцинаны жогорку таасирдүүлүгү менен коопсуздугун дүйнө коомчулугу таанып жатканын баса белгилегим келет. Биз да жакынкы күндөрү калкты жапырт эмдөө боюнча иш-чараларды баштайбыз деп ишенем деген өлкө башчы. Президент Жапаров Москвадагы 2 күндүк иш сапарында Орусиянын жогорку кызматтагы бир нече адамы менен жолугат. Россия Федерациясы Кыргызстанга мындан ары дагы колдоо көрсөтөт. COVID-19 пандемиясы менен күрөшүүдө дагы жардам бермекчи. Бул тууралуу Владимир Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен жолукканда билдирди. Биз Кыргызстанга эпидемия менен күрөшүүдө жардам берип жаттык. Сиздер илдеттин жайылуусун ооздуктоодо, жуктургандардын санын азайтууда алгылыктуу иш алып барганыңыздарды белгилегим келет деген Путин. Ал ошондой эле бул багытта кошумча чара көрүү керектиги боюнча кыргыз тараптын каалоосун Россия билерин айтты. Вице-премьер рангындагы экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаковдун 8 орун басары дайындалды. Бул тууралуу аталган министрликтен маалымат кызматынан билдиришти. Аталган кызмат орундары аткаруу бийлигин оптимизациялоо максатында жасалып жаткан иштердин алкагына түзүлгөнү айтылат. Анда 2 биринчи орун басар, 6 орун басар дайындалган. Бишкек шаардык соту УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевди камакта калтырды. Бул тууралуу шаардык соттон билдиришти. Маалыматка ылайык, шаардык сот буга чейин 1-май райондук сотунун Абдил Сегизбаевге карата камакка калтыруу түрүндөгү баш коргоо чарасын күчүндө калтырды. Ал УКМКнын тергөө абагына 25 мартка чейин камакка алынган. Абдил Сегизбаев жаза кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айыпталууда. Эскерте кетсек, УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев Белескейт ишине байланыштуу кармалган. Жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларынын тамактануусунун сапатын жакшыртуу жана рационун кеңейтүү максатында мектеп алдындагы чарбалардын ишин уюштуруунун тартиби бекитилди. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Тийиштүү чечимге премьер-министр Улукбек Марипов билим берүү жөнүндө мыйзамдын 5-беренесине таянуу менен кол койгон. Мектеп алдындагы чарбалардын болушу окуучуларга айыл чарба продукциясын өндүрүүгө жана кайра иштетүүгө жол ачат. Ошондой эле мектептерге азык-түлүк ассортиментин кеңейтүү, аяр катмардагы балдардын тамактануусун
жолдоосун колдоого алуу, санитардык гигиеналык шарттарды жана мектеп инфраструктурасын жакшыртуу үчүн кошумча киреше булактарын түзүүгө шарт түзүлөт деп айтылат маалыматта. Учурда республиканын 1485 мектебинде 1-класстан 4-класска чейинки окуучулар үчүн ысык тамактандыруу уюштурулганы белгиленет. Казакстан Кыргызстанга дагы 2 авиакаттам ачууну пландап жатат. Маалыматка ылайык, коңшу өлкөнүн ведомстволор аралык комиссиясынын жыйынтыгында индустрия жана инфраструктуралык өнүктүрүү министрлиги эл аралык каттамдардын санын көбөйтүү сунушун колдогон. Анын алкагында Түркия, Өзбекстан жана Украинага учактардын саны көбөйгөн. Азыркы тапта Алматы-Бишкек, Алматы багыты боюнча жумасына 2 авиарейс каттап жатат. Кечинде Бишкек-Ош жолунун 132-чакырымында көлөмү болжол менен 1800 метр куб кар көчкү түшкөндүктөн учурда жол жабылды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаал министрлиги маалымдайт. Тиешелүү кызматтар жолду тазалап жатат. Көлбаев атындагы туннелден азыр автоунaalар өтпөйт деп айтышты министрликтен. Министрлик аталган чектөө эртең мененки саат 6-га чейин экендигин кошумча кабарлады. Өлкө боюнча 448 шаардык жана айылдык кеңештерге шайлоо болот. Анын ичинде 28 шаардык, 420 айылдык кеңешке депутаттар шайланат. Бишкек жана Ош шаардык кеңештеринде шайлоо өзгөчө атаандаштыкта өтөт. Бүгүнкү күндө Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына 26 партия арызын берди. Алардын ичинен 16 партия шайлоо фондун ачып, каражат сала баштады. Финансы боюнча каттоодон өткөзгөндөн кийин 5 күн ичинде шайлоо фондун ачыш керек да. Бул баягы счет ачып, банктан ошол фонд формировать этиш керек. Анан ошол фонддон короткон каражаттардын баарын баягы канцтоварлар болобу, съезд өткөзгөнгө, баягы арендасы болобу, баары ошо фонд аркылуу кетиш керек да. Жакын арада штаб түзүлсө, ошо штабтын баарын чакырып, мэриянын астындагы структурный подразделениянын баарын чакырып, мамлекеттик кандай подразделениялар баарын чогултуп, шаардык прокуратура менен ички иштер министрлиги, коопсуздук комитеттин өкүлү менен баарыбыз отуруп сүйлөшөбүз, баягы административдик ресурс болбосун. Анан кийин талапкерлер добуш сатып албасын депчи, элибизди бузбасын деп. Айрымдар шайлоого ат салышып жаткан партияларды сынга алууда. Кыргызстан коммунисттер партиясынын төрагасы Исхак Масалиев саясий бирикмелерди партия эмес эле шайлоого даярданган топ деп сыпаттады. Себеби аларда талаптагыдай өз программасы, идеологиясы, максаттары, ички тартиби бекитилген эмес. Учурда саясаттагы мурдатан оорду бар беделдүү партиялар жокко эсе. Алардын тизмеси ар бир келген шайлоо сайын өзгөрүп турганы саясий туруксуздукка шарт түзүүдө деген пикирлер айтылууда. Демек ал кишилердин максаты бир. Төшүнө депутаттык мандат илип коем, анан кол тийбестикке ээ болом, анан өзүмдүн жеке кызыкчылыгымды коргойм деген максат көрүнүп турат да. Айрыкча айтып кетейин, мына ишкерлер айла жоктугунан бир жагынан, экинчи жагынан биздин мына экономиканын мыйзам кыйшыктыгынан алар айла жоктугунан депутаттыкка барат. Себеби депутат болгондон кийин каалайбы, каалабайбы алардын ишмердүүлүгүнө көмөк көрүлөт да. Айрым министрлер булардын текшерүүдөн баш тартат же тоскоолдук кылбайт. Ошондуктан бул биздин коомдо бир аз башкача болуп калды. Классикалык түрүндөгү саясий партия бизде жок да. Учурда коомчулукта айрым партияларга жек көрүүлөр күчөп барат. Себеби көпчүлүк партиялар мүчөлүккө акчасына карап, калк арасында кадыр баркы жок, сыйга татыксыз саясатчыларды кошуп алган. Мындан улам шайлоого акчалуулар гана катыша алат деген пикир калыптанган. Андыктан партиялар тууралуу мыйзамды жана шайлоо механизмдерин өзгөртүү зарылдыгы айтылууда. Баары эле шайлоого келгенде шаардын четинде курчап турган мына 54төн ашык жаңы конуштар бар. Ошолорду көрсө жүгүрүшөт. Анткени ал жакта ички түзүлүш өтө оор, анан ошолорду өнүктүрүүнүн бир механизмдерин айтышат. Жолдорго кичине шагыл төгө коюшат, да бирдеме кылат. Ошо менен ура менен шайланып кетет. Бүт ошо менен унутулат. Кайра дагы 4 жыл 5 жыл баягы жолдун баары баткак болот. Кайра эле баягы жарды бойдон калат. Программа, идея менен чыккан азыр бизде толук кандуу партия жок. Ошон үчүн бул нерсе кайталана берет. Ошон үчүн бул партиялардын системасын оңдош үчүн партиялар, саясий партиялар жөнүндө мыйзам оңолуш керек. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдыда күтүлүп жаткан парламенттик шайлоого карата даярдык дешет эксперттер. Андыктан бул ирет добуш берүү өнөктүгүн сапаттуу өткөрүү өлкөнүн туруктуулугуна жол ачат. Клара Кудайбергенова, Аскар Шаршаналиев, 7 канал, Бишкек.